Карадария айылынан көптөгөн чоң инсандар, батырлар чыккан. 20-кылымдын батырлары деп Тапанча палуанды айтсак болот. Узаков Ибрагим, анан Баяман Эркинбаев чыккан. Андан кийин эле анын тегерегинде Карадарияда аты чыккан спортсмендер, палуандар көп эле чыккан. Дүйнө чемпиондору Акан Нурбек жана Акан Чыңгыздар чыкты. Азия чемпиону өзүмдүн акем Муктар Сексенбаев жана Хабибуллаев Курманбек чыкты. Ошолордун жолун жолдоп, аракет кылып, таза жолдо жүрүп, тренировка кылып, тренировканы өз убагында кылып, биз да ошо Азия, дүйнө, Кыргызстан чемпионаттарында алтын медалдар уттук. Ошол бул жеңишке жетишиме эң эле чоң салымы бул ата-энем. Ата-энем дайым колдоо кылат, ата-энем колдоосу жакшы. Үй бүлөдө 4 бир тууганбыз. Аскар, Муктар, Канышай деп бирөөсү кыз, 3 уул, 1 кыз. 5 бир тууганбыз десем да болот. Атамдын өкүл баласы Тояли деген акебиз бар. Аны почти өзүм бир тууган акемдей эле мамиледебиз. Ошондой эле спортто дагы мага поддержка кылгандар, жардам кылгандар Эламан, Имангазы деген акаларым дайым аркамда туруп, дух берип, жардам кылышат. Спорттон алган мотивацияларым эң башкысы Муктар Сексенбаев агам менен Аскар Сексенбаев агаларымдын артынан чыкканмын. Жүрүм турумумду, кантип тамактанышымды, кандай тренировка кылышымды Муктар акам управлять этет. Бул Карадария, ошо балуандардын мекени. Депутаттар чыккан бул жерден, күчтүү окумуштуулар чыккан, жакшы инсандар чыккан. Мен өзүм да күрөшүп жүргөм убагында. Балдарым баары күрөшөт. Мындан чоңу деле азыр бул Элдияр үй бүлөдө 3 уул 1 кыздын эң кенжеси. Кызыккан эмеси ушул жаштайынан бизде агаларын көрүп, мындан чоң агалар да күрөшөт. Ошол эле күрөшкөн убагында. Айылдарыбызда күрөш болот. Аш тойлордо дайым күрөшсүз өтпөйт. Өзүңөр билесиңер, Карадария ушул палуандар мекени дегендей. Мен бүгүн основной ошол айылдан чыккан 11-класска чейин тренировка кылган режимди көрсөттүм. Бул жерде 11-ди бүткөндөн кийин Жалал Абад областында Исхак Разаков деген спорт школада тренировка кыламын. Ошол жерден чемпионат мирага бардым, чемпионат Азияга бардым. Ал жердеги агайларым Акан Нурбек жана Чыңгыз агайларымдын дагы чоң салымдары бар. Жалпы жеңишимди кыргыз элиме арнайм жана ата-энеме арнайм. Буну менен калбастан, дальше талыкпастан мээнет кылып Кыргызстандын желегин желбиретебиз, Кудайым буйруса. Бул Сексенбаев Элдияр ушул учурда Эздишор Исхак Разаков спорт мектебинде тренер болуп дагы иштеп атат. Өзү действующий чемпион. Өзү аябай тырышчаак, өзү аябай эмгекчил неме болгону менен ушундай биринчи жолу дүйнөнүн чемпиону болду. Буюрса Элдиярдан үмүтүбүз чоң. Элдиярдын жеңиши биздин Исхак Разаков спорт мектебине дагы аябай чоң результат болуп, ушул биздин мектептен дагы кичинекей мектеп болгонуна карабай ошо дүйнөнүн чемпионун чыгардык. Адам затына сүйүү деген сөзгө ишенсе болбойт го деп эсептейм. Анткени бул адам заты күч келгенде же болбосо дагы бир өз учурунда таштап кете турган бир зат. Сүйүү бир гана Аллахка болуш керек. Аллах тааланы сүйүш керек, Аллах таала менен дос болуш керек, Аллах таала менен байланыш керек. Андан кийин эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сүйүш керек. Ата-энени, бир туугандарды, достук сүйүүсү да болот. Ошол сүйүүлөр эң жакшы сүйүүлөр десем болот. Кыз жигит болуп сүйлөшүү же болбосо ушундай бир сүйүүлөр болбогон нерселер. Спортсмендерге дагы мен бул нерсени ыраа көрбөйм. Себеп кыз жигит болуп сүйлөшкөн динде да арам болбойт. Эми ар бир инсандын башында адашуу болот, бирок тууга кылса кечирет.
Сексенбаев Элдияр жаштайынан эле спортко өтө кызыккан бала болчу. 1-класста ушу мектепке, биздин мектепте окуй баштады. Үй бүлөсүндө да атасы, агалары, абалары бардыгы күрөшчү, палвандар болуп эсептелет. Бунун канында бар, анан ушу күрөшкө өтө кызыкчу эле. Биздин Кара Дарыя спорт мектебинде улуттук күрөш бөлүмү иштейт. Ошондо 4-класстан баштап улуттук күрөш менен машка баштады. Максат койгон болсо, ошол максатка жетүү үчүн аракетчил, эмгекчил бала эле да жаштайынан. Кийин 9-класстан баштап уже областтык окуучулардын спартакиадасына катыша баштады. Өзүнүн салмагында 55, 58, 64 ошо салмактарда областтын чемпиону болуп жүрдү. Кийин 11-классты бүткөндөн кийин Жалал Абад мамлекеттик университетинин дене тарбия бөлүмүнө окууга кирип, ошол жерден Жалал Абадтан машка баштады. Буга чейин республикада окуучулардын республикалык спартакиадасында жеңүүчү болду. Кийин анан Кыргыз Республикасынын алыш күрөш боюнча биринчилигин 3 жолу жеңди. Азия оюндарында, Корея Республикасында өткөн оюндарда, мелдештерде да жеңүүчү болуп келди. Акырында мына 2019-жылы Казакстандын Астана шаарында дүйнөнүн чемпиону болуп, ошол жерден алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн чемпиону болуп келди. Сексенбаев Элдияр менен улуубуз менен өтө сыймыктанабыз. Ушундай Сексенбаевге окшогон, Элдиярга окшогон көптөгөн уул кыздар чыга берсин. Али немесинде статусун толук атырда чуркап жүрөсүң. Кайра кечин чуркап атасың, белге барып атасың. Кара дөбөс. Кара дөбөчү. Чокусуна чыгып атасың. Эл уулу деп коет, ата уулу деп коет туурабы. Булардын үй бүлөсүнү, балбандардын үй бүлөсү деп койсо болот да. Атасы өзүнүн тренери, мына жерде биздин Жаныс Курсанов деген агайыбыз бар. Ошол жашынан тарбиялап келди, тренери. Учурда ушул мектепте окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт. Ошолордун таасири болду, бунун атасынын таасири болду. Аганы көрүп үйүнө өсөт дегендей, агалары, мына Аскар, Муктар деген агалары дагы ушул бир эле Кара Дарыянын эмес, райондун, областтын, керек болсо республиканын дагы желегин желбиреткен балдардан да. Ошолордун таасири болду. Ушул Элдияр дагы кеше жакында ушул биздин Кара Дарыянын дагы бир жолу. Ошонун ичинде биздин мектептин атын дагы дөңгөрөтүп ушу дүйнөгө таанытты да. Мына дүйнөлүк олимпиадада студенттердин олимпиадасына катышып, анан алыш күрөшү боюнча мына Баяман Эркинбаев негиздеп кеткен алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн чемпиону болуп келди. Ошол үчүн Кореяга барып катышып келди. Ал жерге 2-орунду алып келди. Ошо биздин дагы даражабызды башкача айтканда мектептин дагы рейтингин мындай жогорулаткандардын бири болуп эсептелебиз. Ушу ыраазычылык билдиребиз ушул балабызга. Дайыма мектептен кабар алып, андай мындай спонсорлук немелерин аткарып турат. Мектептен кабар алып, мугалимдерди сыйлап турат, майрам сайын. Элдияр Сексенбаев байкебиз мектепте окуп жүргөндө мектептин президенти болгон. Өз учурунда мектептин тартибин абдан катуу сактаган. Мектептеги коомдук иш-чараларга жана Жалал Абад Сузак районундагы коомдук иш-чараларга үлгүлүү катышып, өзүнүн жетишкендиктерин көрсөтө алган. Элдияр байкебиз бизге спорт жагынан эле эмес, билим жагынан да өтө таасир калтырган. Биринчиден мектепте абдан жакшы окугандыктан ар бир класстарга кирип, сабагын текшерип, окуучуларды мектепте окуу сабактары кандай болуп атат, ошолорду текшерип турчу президент убагында. Биз жаштар Элдияр Сексенбаев байкебиздей болуп чыган инсан болууну каалайбыз. Биз Элдияр байкебиз менен сыймыктанабыз. Кара Дарыя элин дүйнөгө тааныткан уулдардан болушуна тилектешпиз.
Тартсаң ары жолылып. Бұл болды. До конца керіп төрішті. Образымен айтсаңыз да. Арқаға үлкен алдыға үлкен қылып, до конца жеткізіп желген. Неге олай ма? Ағаны білбейсің? Неге? Негізі ағаны көріп үйнесет дегенде елі бізден ошол жаңа айтып өткендей кичинекей эле турнирлерден алып келген қызыл медалдарды биринчи орунда алып келген биздин медалдарды көрүп элдер кичинекей кезинде эле кызыгып сыймыктанып тагып чоң олимпиаданын чемпиону сыяктуу өзүн элестетип тиштеп көрүп медалдарды ушинтип сыймыктанчу эле ошонун аркасынан эле мына чоңоюп жетилип өзү чоң мелдештерге катышып бизден эле кубантпастан элдин баардыгын кубантып чоң ийгиликтерди Кыргызстан үчүн да алып келди. Аябай жакшы, ошол баардыгы сүйүнүп, биздин үй бүлөдөн чемпион чыгып, дүйнөнүн чемпиону. Баардыгыбыз тууган урукту, элди баардыгын сүйүнүп эле жүрөт, жакшы Кудайга шүгүр, көз тийбесин. Мындан ары дагы жакшы келечекте дагы көптү үмүттөндүргөн эле жигит деп ойлойм, иним. Көрүсө келечек алды эми дагы. Эмгекке карап баардыгы болот да, спорт өзүңөр билесиңер. Спорт эмгекти талап кылат, сабыр менен эмгекти. Ошонун аркасынан баардык ийгилик жаралат буюрса. Основной. Эң биринчиден эле биринчи алган дипломум ушул Кара Дарыя айылында, Сызак районуна караштуу өзүбүздүн айылда чемпионат болгон, айылдык. Ошол жерде 50 килограмм салмакта биринчи место болгом башында эле. Андан кийин турнирлерге катышып, чемпион болуп, биринчи алган медалым ошол Аксы районунда Сейитбеков Табышалы деген күрөш берген. Өзүбүздүн агабыз болот, ал да спортсмен. Анын ошонун негизинде ал жерде күчтүү болгон аябай эле. Түштүк региону боюнча болгон. Баткен, Жалал-Абад, Ош. Ошол жерде биринчи алган алтын медалым ошол жерден башталган. Андан кийин областной чемпионаттарды уттум. Кыргызстан чемпионатын уттум. 2016 жылы Кыргызстан чемпионатын уттум. Бул болуп көрбөгөндөй спортко түрткү берди мага. Себеп Кыргызстан сборный командасына кошулуп, Ысык-Көлдө сбор болду. Анан сборный командага кошулганда башкача чувство болот экен адамда. Ошонун негизинде ушул медалымда эң эсте каларлуу медал болду. Бүгүнкү 70 салмактын чемпиону болуп, Сексенбаев Элдияр аталды. Исхак Разак спорт мектеби, Жалал-Абад шаары. Эстелик үчүн сүрөт. Ошол жылы мына эң кирешелүү Корея республикасында Чунжу деген шаарында спорт аккорд деген 4 жылда бир кайталануучу чоң мелдеш. Ошол жерде коло байген утуп алдым. Алыш күрөшү боюнча. Ошонун негизинде алышта 70 килограмм салмакта күрөштүм. Казак күрөшүнө да күрөш бербейсиңби деп сунуштар болду Кыргызстандын атынан. Негизинен мен казак күрөшүндө өмүрүмдө күрөшкөн эмесмин. Анан макул күрөшөйүн деп 80 килограмм салмакта казак күрөшүндө күрөшүп, андан да мынакей экинчи медалымды уттум казак күрөшүнөн. Жалпысынан алганда бир 8 же 9 схватка болду, күрөш болду.
Ошентип ал жакта дагы Кыргызстандын желегин желбиретип келдик. Ал жерде негизинен алыш күрөшүндө чыккан балбан, өзбекстандык балбан. Аны утуп аткан жеримден эскертүү менен утулуп калдым. Анын кийин текшерүү болуп, допинг чыкты ал баладан. Ал снимать этилди. Негизи залда биз алышканда бир эле курмен эмес, стой кийим менен да иштейбиз. Ошонун негизинде казак күрөштө кой өткөн, мисалы самбо сыяктуу, жүздо сыяктуу күрөш өткөз. Ошентип өзүбүздүн ыкмага турлап, алыштын ыкмасына белине жетип, ошентип өзүбүздүн ыкма менен утуп чыктык. Айырмасы ошол. Бизде алышта кур менен күрөшөбүз. Экөөдө тең формалар бар, формалардан да айырма кылат. Алышта барсовка кийбейбиз. Берки казак күрөштө барсовка кийип жүрөбүз. Анан кайра эле чемпионат мира болду Нур-Султанда. Ал жакта эң ушул медалдарымдын эң күчтүүсү десем болот. Чемпионат мира, алыш күрөшүнүн эң туу чокусу чемпионат мира. Ошол жерде Кыргызстан желегин желбиреттик, Кудайым буйруп. Жалпысынан 4 схватка болду. Финалда Ирандын балбаны менен чыктым. Ал жерде да судья Ирандын балбанына тартып кичине жана кылды. Ошентип отуруп 5-5 болуп калдык. 5-5, 2 секундта калды. 2 секундта калганда ага 2 упай берип салып, ошентип 5-5 болуп, ал утуп кетип аткан болчу. Анан Мирбек Карабаев деген агайыбыз бар, Кыргызстандын курама командасынын башкы тренери. Ошол тизе ыкмага иштейсиң деди. Анан ошол учурда өзүбүздүн эле тренер Чыңгыз Аканов дагы Кыргызстандан барган агайларыбыз баары карап, ушу алып калса экен деп турду. Мен да чочудум, 2 секундта калды, бул жагы кандай болот деп. Анан Мирбек Карабаев өзүңдүн корону пироңду тизеге иште деди, ыкмасын. Анан макул деп. Мен кыйкырды. Анан угулуп отурат, тренерлерди карайсың, күрөшөсүң. Макул деп эле анан Кудайдан болду. Ошол жерде 2 секундта калганда жана кылып утуп алдым аныч. Анан ал жерде ирандыктар да чырылдап, тизе ыкмасы менен. Ал жерде да ирандыктар чырылдап, жана кылып челлендж чыргытып өздөрүнө болушунча тартты, бирок уже жеңиш биз тарапта болчу. Ошентип Кыргызстандын желегин желбиретип, ушул медалым алып келдим. Көрөшүлөрдүн шешимимен бул белдесүүдө жеңиске Сексенбаев Элдияр жетти. Кыргызстан. Алгачкы спортко болгон кадамдарым ушул айылдан башталган. Ушул балбандардын көрсөткөн результаттары ошолордун негизинде ушул жерден башталган. Кудайым буйруса, келечекте артыбыздан көптөгөн спортсмендер чыгарабыз. Аларды болушунча түз жолго багыттайбыз. Азыр көрүп атасыздар, түрлүү жаман нерселерге кошулуп кетип атат. Спортсмендер эми өсүп келе жатканда курал болуп, ал жолго такыр багытташ керек. Кудайым буйруса, мамлекеттик иштерде иштеп, мамлекетке чоң салым кошом деген ойдомун.